Assalamu алейкум, биздин угуучулар жана көрүүчүлөр. Адаттагыдай эле 6-күнү кечинде укук көрүүсү өзүнүн чыгарылышын улантат. Бизде бүгүн айдоочунун темабыз кандай болуп калды? Айдоочунун үнү. Айдоочунун үнү, туура эле, жаңылып турмун. Бизге конокко кош келипсиздер. Бүгүн Улукбек Карыбек уулу жана Кубан Садыров биздин конокто. Саламатсыздар. Айта кетсеңиздер, ушу чуулгандуу Vega Operating Company туурасында жаз мезгилинде коомчулукка журналисттик иликтөөнү тартуулагансыздар. Ошол идеябы же болбосо кайсы мыйзам бузуулардын негизинде иш алып барып баштадыңар? Чоң рахмат. Бүгүнкү тема дагы актуалдуу жана эң маанилүү. Бүгүнкү абалдын чыныгы мындай бир күрөө тамырындагы маселе. Биз ушул Vega компаниясы боюнча журналисттик иликтөөнү 2021 жылдын 5 майында чыгарганбыз. Анан ошондон баштап процесс башталды. Ал жактагы азыр ушул Vega компаниясы боюнча ар бир айдоочу бүгүнкү күндө абдан мындай бир жапа тартып атат да. Мына Кубан мырза өзү автоюрист. Чогуу биргеликте биз Vega компаниясы менен жападан жалгыз күрөшүүчүлөр десек болот. Анткени алардын бир топ мыйзамсыз иштерин көрдүк. Бир топ мындай бир айдоочулардын укуктарын тейлеп аткан фактыларды көрүп, анан мына деп туруп укук коргоо органдарына, прокуратурага астын алып барып мынтип таштасак дагы бүгүн карабай атышат да. Мына ушул абдан өкүнүчтүү болгондугу ушунда болуп атат. Мына Vega компаниясы ушунчалык мыйзам бузуулар менен өздөрү мыйзамдуулукту талап кылып атат да. Бул логикага дагы бир акылга да сыйбайт. Анткени өздөрү мына 89 камерасы бүгүнкү күндө мыйзамсыз экендигин аныктап, 3 жылдан бери мыйзамсыз иштеп келаткандыгын айттык. Прокуратурага бердик. Мэрияга барып, мэр менен жолуктук, сүйлөштүк. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бир чара көрүлбөй атат аларгачы. Эч бир кыймыл жок. Алар бир укуктук мамлекетте жашап атабыз, бирок аларга эч кандай укуктук баа берилбей атат. Бул райондук прокуратурадан сизге жооп келип атат? Ооба, шаардык соттон, Бишкек шаардык сотунан. Бишкек шаардык сотунан. Биз генеральный прокуратурага бергенбиз, бирок алар Бишкек шаардык сотуна жиберип, ал жактан ошондой деп канааттандырбай ошол бойдон калтырып койду да. Бирок мына биздин карапайым эл мына Ош базарда күнүмдүк оокатын таап, күнүндө 500 же 600 миң сомго жетпеген акча таап, оокат кылып аткан биздин жарандарыбыз тилекке каршы тачкасы менен барып жүктөп кетип атышат да, алардычы. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр урматтуу көрөрмандар, урматтуу шаар тургундары, жалпы эле кыргызстандыктар, сиздерде ушул нерсеге кайдыгер карабай, пикириңиздерди билдирип, интернеттен жазып, өзүңүздөр ушул талап кылганды дагы үйрөнүшүңүздөр керек. Анткени мына биз жалгыз болуп атабыз, алар менен күрөшүүдө алсыз болуп атабыз. Анткени бизде бийлик жок, анткени бизде бир мындай полномочия жок, аларга чара көрүп жазалай турган. Бирок коомчулукка биз журналисттик вазыйпабызды аткарып, алардын мыйзамсыз иштерин мындай кылып туруп алып барып колдоруна тапшырып, фактылар менен көрсөтүп берип атабыз, бирок Улукбек, сиз туура айтып атасыз, ушу Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылдык депчи. Анан ал жерден ар кандай жооп келиши мүмкүн, чындыгында жумуш көп арыздар түшөт дегендей. Ошондо сиз мамлекеттик коопсуздук комитетине кайрылсаңыз, балким ушу менен тим болбостон, прокуратураны жогорку ошо инстанция Бишкек шаардык генеральная прокуратура эгерде жооп канааттандырасыз болуп атса, анда ошо мамлекеттик ГКМБге кайрылып, ГКМБнин жообун кайра прокуратурага мындай кайчылаш кайрылсаңыз болобу деген суроо. Болот экен, бирок чындыгында абдан эле мындай адамдын жүрөгүн, үмүтүн муздатып коет экен да. Канча мына 1 жылга жакын күрөшүп атабыз, 1 жылга жакын жүрдүк, мына эч бир реакция жок го. Эч эле бир мындай УКМК мисалы үчүн сразу эле барып кармап калыш керек эле. Бир не то маалымат чыкса тим эле сразу барып басып атышат. Бирок мына фактыларды көрсөтүп коомчулукка алып чыгып берип атабыз, бирок кайдыгер. Анткени
5% бүгүн УКМК алып атат. 25% мэрия алып атат. Ошол Вега түшүргөн акчадан. Транспорт министрлиги 5% алып атат. Жергиликтүү бийлик алып атат. Мына ушундай кылып туруп МВД алып атат, мына ГАИ. Баарысы долияда болуп атат да, мындайча айткандачы. Мыйзамдуу долияда, бирок азыр бул жерде мурун мисалы үчүн 1000 сомдон жогору болчу айып пул. Эми азыркы күнү ошол 1000 сомдук айып пул 300 сомго түштү. Ал эми ошол 300 сомдун пайыз негизинде эмес, канча сомун Вега оперейтинг компания өзүнө алат экен. Маалыматыңыз барбы? 200 сомбу? Азыр мына бул 370% биринчи категориядагы айып пулдарды түшүрдү да. 70%-ын жеңилдик кылып атышат. Бирок ошол жеңилдик кылганга дагы биз мындайча айтканда сыймыктансак болот, анткени биздин дагы ошол 70% жеңилдешине салымыбыз бар, анткени алардын ашмалтай чыккан жанагындай мыйзамсыз иштерин көрсөтүп алып барып бергенден кийин мындай алар дагы чегинди да арткачы. Ошол сиз айтып аткан 300 сомдун 89 сому 86 сому өкмөткө түшөт, Кыргыз өкмөтүнө. 211 сому эмеге түшөт. Вега компаниясына түшөт. Кыргыз мамлекетине ошол 89 сомду бөлөт эми. Элестетиңиз, 89 сомдун 50% медицина тармагына, жанагы саламат сактоо тармагына кетет. Ал жакта жанагындай тез жардамдууларды алыш үчүн. Анан калган 50%-ын бөлөт. 5% УКМКга, 5% ГАИге, 25% мэрияга, транспорт министрлигине болуп, ошол 89 сомду тыйын кылып туруп бөлүп атышат да. Бирок мен таң калам, ушуну Кыргыз өкмөтү кандай бир алсызбы, ушул Вегасы жок эле өзүбүз ишке ашырып, өзүбүз мамлекеттин карамагында карап, бул коопсуздукка байланышкан маселе да, бул оңой нерсе эмес. Кайсы жер менен коопсуздукка байланыштуу деп чет мамлекеттеги компания, чет элдик компания биздин ички адамдардын жеке маалыматтарын алар базага түшүрүп атат. Кайсы маалыматтарды? Мисалы үчүн адам жеке коопсуздугу бар да, адамда жеке коопсуздугун карашы керек. Ал бүгүн Вега компаниясында камерасында бүт адамдардын данныйлары турат. Үйүнө чейин адрестери жазылып турат. Анан мына ушундай жагдайда. Сөзүңүзгө аралжы баягы цифровизация заманына өткөнүбүзгө байланыштуу нотариуста болобу же кайсы бир банкта болобу ошо адамдын паспорту менен аты жөнү менен жарандык бир мындай тыгыз байланышта да жарандар. Ошол жерде коопсуз деп баса белгилеп атасыз. Туура түшүндүм. Нурлан, Кубан, кечиресиз, экинчи суроом сизге. Бул коопсуз шаар долбоору ишке ашты. Бүгүнкү күнү 3-жылга кетип баратат, күбө болуп атабыз. Анан ошо камералар орнолду, анан жол негизи айдоочуларга жеңилдик болду, негизи айдоочуларга кандай бир ыңгайлуу болду, акча каражат айыптан бөлөк жолдор даярбы деген суроо да. Инфраструктурасы. Рахмат сурооңузга. Биринчиден эле ушул негизи бизге ушундай коопсуз шаар керек болчу. Авариялар көп болгон. Азыр 3 жылдан бери ушул коопсуз шаарды ишке ашырып атат. Ошо ишке ашырууда көп мүчөлүштүктөр кошо кирип калган да. Ошо жөнүндө айтып кетели да. Алар ошол эле айыптарды, жанакы камераларды орнотуудагы техникалык катачылыктар, кодекстеги болгон катачылыктар бар, жол чийиндеринин катачылыктары бар, айыптардын ушул чоңдугу бар, ушул сыяктуу көйгөйлөр. Андан тышкары, мисалы ушул коопсуз шаар кире электе мурун жыл сайын бир 200 000, 300 000 айып жазылчу. Коопсуз шаар киргенден бери 306 камера орнотулган. Айыптар 5 эсе көбөйдү да. Жылына 1 миллиондон ашык айып жазышып атат да азырчы. Бул көйгөй ар бир айдоочуга бир мындайча айтканда мурун 1ден штраф алса, коопсуз шаар киргенден бери 5ден штраф алганга барабар да. Кечиресиз, эгерде бизде мына 6 миллионго жакын тургунубуз бар, ошондо 1 миллион айдоочу бар да. 1 миллион айдоочубуз бар. Ар бир айдоочуга 1ден айып деп коелу, мындай айтканда. Эми Бишкек шаарында айдаган айдоочулардын ар бирөөнө мындайча айтканда мурун 1 жылда 1 айып алса,
азыр коопсуз шаар киргенден бери ар бир айдоочуга 5тен айып түшүп калды да. Кимиси көбүрөөк айдаса, баягы күнүмдүк турмушунда ушул такси тармагында, шаар ичин көп айланган автоунааларда 10дон 20дан айып жыл сайын баягы капчыгына катуу уруп атат деп айтсак болот да. Эки суроомду ушул жерге улай кетсем болобу, мүмкүнбү? Мисалы, кайсы бир жарандыкы 3 жылдан бери төлөнө элек дейли, айып пулу. Вега компаниясы келишими 5 жылга түзүлгөн. Ошондо 3 жылдан бери төлөй элек болсо, мына 2,5 жыл болуп калды. 2,5 жылдан кийин кандай болуп калат айып пулунун маселеси? Айып пулдун маселеси 3 жылдан кийин өндүрүш токтойт. 3 жыл эгерде мына айып жазгандан кийин ар бир сроктору белгиленген да. Камералар фиксация кылгандан кийин 10 күндүн ичинде ГУБД мондай кагаз чыгарышы керек. Буну сиз туура айттыңыз, бул кагазбы же документпи? Документ. Эме постановление кыргызчасы токтом. Токтом чыгарыш керек 10 күн ичинде. Обрабатывать этип, жол чийиндери туура келдиби, бүт баары туурабы деп туруп, ГАИ буну чыгарыш керек. Ал бул почтага жиберилет. Почта 7 күндүн ичинде Кыргызстандын бардык аймагына жеткирип беребиз деген соглашение менен кирген. Анан мыйзамда бар 6 айдын ичинде айдоочуну мындай айып кагазын тапшырыш керек да. Привлечение деген бар да. Айдоочуну ушул айыбы менен тааныштырып берилиши керек. Эгерде ал убакыт өтүп кетсе, азыр бизде көп 2,5 жылдан бери келбеген деле айыптар болуп атпайбы? Мынакей мыйзамда бар. 6 айдын ичинде эгер жеткирип бере албаса, бул айыптар жокко чыгып кетет. Ошол эле учурда мейли жеткирип берди дейли. Жеткирип бергенден кийин 3 жылдын ичинде бул акчаны өндүрүп ала албаса, ГАИ азыркы учурда ушул өндүрүп ала албаса, 3 жылдан кийин буну өндүргөнгө болбойт. Бул жокко чыгат автоматически. Түшүнүктүү, жакшы суроо болду окшойт. Жообуңузга аралжы. Бул жерде белгилей кетсек, 3 жылдан кийин мөөнөт өтүп кетет. Бул кандай базадан автоматтык түрдө жокко чыгарылабы же? Эми ал учурга келе элекпиз, азыр 2,5 жыл болду. Автоматтык түрдө чыгабы же айдоочулар кайрылыш керекпи? Арыз менен. Менин оюмча, ошол 2,5 жылдан кийин, 3 жылдан кийин арыз менен мисалы көбүрөөк кайрылса, бул кийин автоматтык түргө өтүп калат да. Рахмат. Бул жерде аябай жанакы азыркы заманбап тил менен айтканда лайфхак деп коет го. Сиз айта кеттиңиз, эгерде ошол почтанын кызматкери 2,5 жылда жеткизбеген болсо, анда жокко чыгарылып кетет деп. Ошол мыйзамда көрсөтүлгөнбү? Көрсөтүлсө, мыйзамда көрсөтүлгөн. Бузуулар кодексинде мурун статьясын азыр эстей албай атам. Давность привлечения к административной ответственности деген бар да. То есть нарушение болгондон кийин 6 айдын ичинде бул эми бузуулар кодекси ошол эле жерде айдоочулар тарапты дагы, анан ошол айыптоочу азыркы учурда ошол ГАИ тарапка эки жактын кызыкчылыгын камтыган кодексибиз да. Бул жерде айтып атат, айдоочу мисалы сиз нарушение кылып алсаңыз, өзүңүз билбейсиз. Мисалы шаарда айдап бир жерден нарушение кылып алдыңыз, сизге деген катты алып келип бериши керек да. Сиз кийин экинчи ошол жерден өтүп баратканда, бул жерде баягы мондай бузуу болду эле, жол көрсө мындайдан өтүш керек деп, мындай айдоочунун дагы кызыкчылыктары сабак болуш керек да, кызыкчылыктары камтылган. Бизде кандай болот деп, 2,5 жылдан бери жүрө беребиз, эч кандай айып жок деп. Бир күнү барып туруп эле текшергенде 20-30 айып мойнубузга илинип атпайбы? Ошол жерден айдоочулар ушул кодекстин статьясына жазып туруп, кайрылып, буну жокко чыгарса болот да. Бирок азыр бизде, мен автоюрист катары айтайын, бул кодекстерди иштетүү кыйынчылыкка туруп атат. Бул эми биздин сот системасы менен жана ошол эле ГАИ, то есть МВД дагы системаларды мындай айдоочулар тарапка иштебегендигинде көбүнчө ошол мындайча айтканда мындай Вега компаниясы менен кызыкчылыгын көбүрөөк коргоп турган моменти да азыр бир тараптуу болуп аткан. Анткени ушул катты артына эле
мен 6 айдын ичинде катты албай калдым. Мен убагында мындай убагында мени айтып койгон жоксуңар, мен буга мындай отношением жок, анткени кодекске ушундай көргөзүлгөн деп кат түрүндө эле ГАИге кайрылса, булар жокко чыгыш керек эле. Бирок азырынча муну жокко чыгарбай турушат. Бул боюнча ушул Улук мырзага ыраазычылык билдирем. Улук мырза депутаттарга кайрылып өтүп, азыр депутатский комиссия болуп атат жогорку кеңеште. Биз ушул көйгөйлөрдүн баарын көтөрүп, буюрса бир жакшы жаңылыктар менен аяктайт деп ойлойбуз. Ошондой азырынча жаңылыктар. Улукбек мырза, айтсаңыз, ошо коомчулуктун атынан жогорку кеңешке барып, отурумдарына катышып, ошо 6 миллион жараныбыздын арасынан 1 миллиону унайды экен, ошонун кызыкчылыгын коргоп келатасыз. Кубан мырза айта кеткендей, автоюрист. Ошол отурумдардан кандай маселелер көтөрүлдү, ийгиликтер кандай болду, ошондон бөлүшө кетсеңиз. Рахмат. Ушул моменттен пайдаланып мен сизге дагы рахмат айтам, анткени өзүңүздүн тажрыйбалуу адвокаттык бир мындай мүмкүнчүлүгүңүздү, билимиңизди сарптап, мына биздин өзүңүз күбө болбодукпу, жана Вега компаниясы бизди сотко берген 3 жолу. Мына 2 жолу өттү. Райондук жана шаардыктан дагы уттук. Ал утушубуз жалпы кыргыз элинин утушу деп ойлойм, анткени айдоочулардын кызыкчылыгы үчүн, ошол элдин көйгөйү үчүн аларды ушундай бир абийирин ачтык. Бирок сот тарабынан жакшы далилденип, алар өз жоопкерчиликтерине мындай келип калды деп ойлойм. Мына 91 жолу Вега компаниясы өзү автоунаалары менен бузгандыгы факты болду. Аларды далилдеп, өздөрү бүгүнкү күнгө чейин далилин так көрсөтө алган жок. Анткени постановлениялардын баарысын көрсөтүшү керек эле, видео маалыматтар менен тастыктап бериши керек эле, бирок ушул күнгө чейин алар тастыктай албай атат. Себеби алар бузган. Алар тоготкон эмес. Ошол бузуулар жөнүндө кодексте так жазылып турат. Эгерде кайсы бир жаран жол эрежесин бузса, эч кандай ыкма менен кутулуп кете албастыгы так көргөзүлгөн да. Тааныш тууныштугу жок деген кодексте жок да. Мыйзам баары үчүн бирдей. Бирок мына Вега компаниясы ал мыйзамды аттап өттү дагы, барып ГУБДД менен сүйлөшүп, өзүнүн айыппулдарын жокко чыгарып койду. Бирок аны биз ачыктап чыктык, далилдедик, соттон уттук. Эми калганы ушул укук коргоо органдарынын абийирине жүктөйбүз да. Ошол эле учурда мына депутаттарга Вега деген түшүнүктү эч ким билбейт эле. Вега деген компания бар экенин билчү эмес. Мына биздин жеңишибиз ушул болду. Азыр ар бир айдоочу Вега дегенде сразу баарысы жанагындай бир акмагы чыккан компания катары билип атышат. Элди тоноп аткан, мыйзамсыз иштеп аткан компания катары билди да. Мына биз журналисттик бир эмгегибиз деп ушуну айтсак болот, анткени коомчулукка биз ашкереледик аларды, фактыларды көрсөтүп бердик. Эми коомдун абийиринде алар таза эмес да. Тазамын деп абийирин мындай бир эме кыла албайт, көтөрө албайт. Ошон үчүн мына депутаттарга алып барып, бир топ депутаттар менен сүйлөштүк, көпчүлүгү баш тартып койду, анткени бул Вега компаниясынын кырышалары, мисалы үчүн эми калкалоочулары бийликтегилер экен, башкалар экен, чоңдор экен деп көбүнүн тиши өтпөй, мына бизнесмен депутаттар көбү мындай баш тартып койгондорун да көрдүк да. Бирок ошолордун арасынан мына жакшы эл өкүлдөрү ушул Айбек мырза, Айбек Осмонов агабыз демилгелеп депутаттарды жогултуп, анан комиссия түзгөнгө бир жардам берди. Азыр комиссиянын акыркы отурумдары болот. Эми кандай чечим чыгат, аны дагы бир мындай айтыш эрте. Бирок азыркы багыты бир аз жакшы эле кетип аткандай. Биз дагы так ошол комиссияга өзүбүздүн сунуштарыбызды даярдап койдук. Буюрса ошону беребиз. Биздин сунуштарды дагы кабыл алып, бир конкреттүү, кардиналдуу бир башкача чечимдерди чыгарат деп ойлойбуз. Анан ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы Вега компаниясы эми мына 3 буттуу камералар, булар боюнча интернетте толтура биз чыгардык. Алардын ар бир ишмердүүлүгүн, кандай эмне болуп атат, кандай иштеши керек, бүт баарын көрсөттүк. Эми ал боюнча кайталоонун кажети жок. Мына жаңы бир жагдай ачтык да. Бул кайсы? Бүгүн Кыргызстан боюнча жалпы 1.438.000 автоунаа каттоодон өтүптүр. Кыргызстан боюнча 1.438.000. Эми мына 1,5 миллион да. Анын Бишкек менен Чүйдөгү
автоунаалардын каттоодо турган автоунаалардын данын алдык. Алар Чүйдө 342 миң, жалпы Чүй Бишкек менен биригип 777.559 автоунаа каттоодо турат экен. Чүй Бишкекте. Ал эми Борборго сырттан, облустардан кирген, чыккан автоунаалардын эсеби жок. Ошондой эле каттоосу мисалы үчүн Алайда, же Чаткалда, же Баткенде, же Таласта. Бирок өзү Бишкекте жашаган, Бишкекте колдонгон автоунаалар да бар да. Абхазиялык унаа. Алар жөнүндө сөз жок, алардын каттоосу жок алардын. Эми ушундай каттоосу жок автоунаалардын эсеби жок да. Жалпы жолуна миллионго жакын автоунаа Бишкек шаарында экен. Мына грубо айтканда кирип чыгып. Эми карабайсызбы? Ошол миллионго жакын автоунаа, Бишкек шаарында жүрөт. Анан эвакуаторлордун чоң бизнеси бар экен да бул жердечи. Мына биз эвакуаторду көтөрдүк, ошондо Бишкекте ушунча автоунаа болсо, Бишкекте канча бизде автоунаа токтоочу коммерциялык жана гостевой жанагындай стоянкалар бар деп аны иликтеп чыктык. 84.507 стоянка бар экен Бишкекте. Эми элестетип атасызбы, миллионго жок чукул автоунаа айланган Борбордо 84 миң эле стоянка бар. Түшүнүп атам, стоянка жок. Бизде стоянка жок. Борбор шаар Ашмалтай чыкты. Бизде эч кандай айдоочуларга шарт жок авто токтоо үчүн. Мисалы, кайсы акылы жок айдоочу барат дагы стоянка турса, ошол жерге токтобой атайын экинчи полосага же башка жерге коюп, аптекага же базарга кирип чыгат. Эч ким андай кылбайт. Бирок стоянка жоктугунан пайдаланып, эвакуаторду киргизди. Эми ошо эвакуаторлордун ишмердүүлүгүн биз иликтедик. Мына көрдүңүздөр, мына протоколдор. Мына бир жагы толтурулуп турган. Бишкек шаарда эки эмедеги шлагбаумдагы протоколдорду биз колго түшүрдүк. Фучикада. Бул Фучикада эме болуп атат. Жол жана Фучика экөө бар бизде. Ооба. Барсак могу толтуруп, анан биягы пустой. Буларды могуна бырыштырып туруп, мусоркага кыргып берген. Бул солчонтокко солонуп кеткен протоколдор. Майы кызматкерлеринин, жол коопсуздук кызматынанчы. Анан ошолордон Портал Групп деген компания бүгүн Кыргызстан боюнча биздин айдоочулардын автоунааларын ташып атат. Бизде шарт болбогондугун эске албастан ташып атышат. Машиналарды бир кетип атканда 2 автоунааны алып кетип атат. Ал 2 автоунааны алып кеткенге дагы алардын укугу жок экен. Мына Кубан мырза менен буларды аябай иликтеп казып чыктык. Могу антимонополияга барып тактап аларды мындай күрөө тамырынан барып кармап суроо бергенибизде алар таналып атат. Ооба, бир эле автоунаага алар жанагы 1,5 миң сомго чейин деп баа бекитип бериптир. 1200 сом. Эми алар 2 машина ташып атат. Демек, баа автоматтык түрдө кыскарыш керек эле. Андан сырткары алар 4 вид автоунааларды кадимкиде жүктөп, жүктөөбөстөн артына сүйрөткөн менен кетип атат. 3-чү машина. Экинчи машина, экинчисине чиркелген машина чиркебеш керек алар машинаны. Ручнигин тартып койгон автоунаалар, мисалы үчүн автомат машиналар, ручнигин тартып койсо, анысына карабай сүйрөп кетип атышат. Демек, ал автоунаалардын тетиктерин бузуп атат алар. Эгер сотко берсе айдоочулар утат ошонучу. Эмне үчүн андай кылгандыгын, машинанын талкалагандыгы жөнүндө экспертизага берип туруп, Портал Групп компаниясын сотко берсе утат. Андан сырткары мына тендер өткөн. Портал Групп компаниясы бүгүн автоунааларды ташып аткан эвакуаторлор. 2 жолу тендер өткөн, экөөсү тең отмена болуп калган. Жокко чыккан тендер. Могул тендер боюнча сатып алуулар жөнүндө атайын мыйзамдын 21 беренесин алар так бузуп, мындай жөн эле договор түзүп алган да. Бүгүнкү күнгө чейин бизге жол коопсуздугу кызматы жооп бере албайт. Кандай силер эмнеге таянып түздүңөр десек жооп бере албайт, качып жүрүшөт да. Анан анткени анын качкандыгынын жөнү бар экен, жооп бере албагандыгынын жөнү бар экен. Биз ошондо бул кимге катталган деп мына учредителдери бул компания Портал Групптун Бийбосунов Улан деген бар экен. Бийбосунов Руслан деген бар. Булар үлкөн кызматта иштеген чоңдор. Мындайча айтканда азыр бирөөсү Екатеринбург шаарда
элчилик кызматта иштеп атат. Бирөөсү азыр Улан Ниязбеков деген биздин министр, ички иштер министринин кеңешчиси болуп, Улан Бийбосунов деп иштеп атат. Мурда ал чоң кызматтарда УКМКда иштеген жаран экен. Бирок ошонун бир тууган иниси, ошол үлкөн чоңдордун бир тууган иниси бүгүн Портал групптун учредители болуп атат да. Нурлан Бийбосунов деген. Мына ошон үчүн алар мыйзамды да карабай атат. Ошон үчүн алар одоно эле мындай элдердин автоунааларын мыйзамсыз ташып атат. Бир тууган болгондо кандай болуп атат фамилиялары? Бул жакта Бийбосуновдор болуп атат. Бийбосуновдор бийлеген эвакуаторлор болуп атат да. Ошо Бийбосуновдордун калкалоосунда бүгүн эч ким жоопкерчиликке тартылбай атат. Биз мына ушуну алып чыгып, кечээ министр менен да жолуктук, ошол Улан Ниязбеков менен. Ал дагы мындай сырткай жанагындай бир кайдыгер көз карашы менен позициясын көрсөттү. Менимче ал эч качан кызматта отурган учурунда ал эч качан буларга чара көрбөстүгүн мен түшүндүм. Ошон үчүн эми журналист болуп күчүбүз жетпей калды. Эми ошон үчүн биз азыр пландап атабыз, ошол жогорку кеңешке дагы барсакпы, ошол жака барып туруп, анан булардын биринчи ишмердүүлүгүбүздү ушу айдоочулардын жанагындай бир укуктарын одоно бузуп аткан бүгүнкү мыйзамсыз алешемдиктерин көзүнө сайып көрсөтүп, өкмөттү ошол аткаруу бийлигин катуу контролдоп, министрлерди катуу контролдоп, ушул системаны жолго салышыбыз керек экен. Анткени бир да депутат бүгүн айдоочулардын кызыкчылыгы жөнүндө микрофондон, ошол трибунадан үн ката албай атат. Анткени баары бизнеске байланган, баарынын арты таза эмес. Бир нерсе десе, МВД акырын конверт жиберип коет иштери боюнча. Анан унчукпай калып калышат да. Ошон үчүн менимче бул депутаттардан 6-чы чакырылыш айдоочуларга бир жартарлык деле иш көргөзбөстүгүн эми көрдүк да. Убактысы деле бүттү. Ушул нерсени айткыбыз келет да. Ошон үчүн эми айдоочулар биз элге таянабыз. Биринчи Кудай, андан кийин эл. Себепкери силер. Себепкери биз, сиздер. Ушинтип күрөшпөсөк, ким күрөшөт? Убакыт келди мына. Качанга чейин биз мындай бир кайдыгер болобуз? Качанга чейин биз өзүбүз ушул маселебизди ачык айтып чыга албайбыз? Коркобуз, качанга чейин коркобуз? Бул бир адамга бир өлүм, бир мүмкүнчүлүк бир келет да. Ошон үчүн бул өмүрүбүздө, бул жашообузда биз коёндой корксок дагы өлөбүз. Ошон үчүн ушул Кудай берген өмүрдү биз элдин кызыкчылыгына, коомдун кызыкчылыгына, адамдардын кызыкчылыгына, ошолордун укуктарына, ошолордун жаркын жашоосуна кичине аракет кылсак, Кудай астында да жүзүбүз жарык болот деп ойлойм да. Рахмат. Жыйынтыкка кетсем, демек айдоочу катары мен өзүм дагы көп учурда туш болом, баягы парковкалар 50 сомдун тегереги. Эгерде убактым бар болгон болсо, мен мындай бир айдап бошураак орун издегенге аракет кылам эми үнөмдөө максатында. Анан эми шашкан учурда жумуш иш себептери менен анан токтогонго аргасыз болот атпайбы? Аргасыз болот. 7 жолу айланып келсең деле парковка жок, анткени кээде 50 сом деле ошол деле акча керек болуп калат да, кээде жок дегендей. Анан ошол жерде баягы туура эмес токтогондо анан портал бул жерде оппали баягы майшы чоктун үстүнөн чыгышат экенин түшүндүм да. Парковка мындай бекер жарандарга мындай ойлонулган эмес, түзүлгөн эмес. Ошону парковка шаар боюнча 25 сом гана болуш керек. 50 сом деген парковка баасы жок. Бишкек мэриясы бекитилген 25 сом, Бишкек мэриясына байланган 18 парковка бар экен, 2000 местага ылайыкталган. Жана ушул калган парковкалар менен азыр договорлордун баарын үзүп коюптур. Калган парковкалар мындайча айтканда псевдо парковщиктер да, могу Мадина базары, Алмедин базары, Татан базары, Дордойдун тегерек чети. Жок, жеке менчик эмес, ал жөн гана басып алуу да. Каракчылык жол менен басып алган. Анын эч мыйзамсыз эч ким төлөбөшү керек. Анткени жөн эле квитанцияны көтөрүп чыгып бере берет экен аларчы. Мындай нерсе жок. Ошо мен деле ойлойм да, 50 сом. Зым менен тосуп алат да. Бензин куя алсаң болот да, 50 сом. Ооба, зым менен тосуп алгандар бар, өзүнчө менчиктештирип, атай мекемелердин астын.
ошон үчүн ошол эле учурда могу Бишкек шаарынын жана 18 парковкасы мэриянын атайын формасы бенжиктер менен чыккан жарандар гана 25 сомдон алат. Бирок ал жерде алгандан кийин ал жанагындай суббота, воскресенье күндөрү албайт эч ким, албашы керек. И майрам күндөрү акча алганга укугу жок, эч кимдин акча албайт. Биздин угуучулар, көрүүчүлөр, мисалы үчүн бизде жакшы лайфхактар айтылып атат. Ош базарда понедельник күнү санден болот экен. Суббота, воскресенье, понедельник күнү эч ким ал жерден акча алганга укугу жок. Саат 6-дан кийин да ошондо акысыз болуп калат. Убакыты бүткөндөн кийин болду ал. Саат 8-ден кийин. Ошон үчүн аны билиш үчүн ал жерде баягындай платный парковка деген знак болуш керек. Платный парковка деген знакты 10-20 айдоочулар Google'дан көрүп алса болот. Төгөрөктүн ичиндеги 10-20-30 деген знак платный парковка деген. Ал ошол 20 эле стоянкада, 18 эле стоянкада бар. Ошол жерден эле мыйзамдуу түрдө акча төлөсөз болот. Калган жерден эч ким төлөбөй эле кетип калганга айдоочулардын укугу бар. Мына Кубан мырза көз биз Жалал Абадка бардык да. Жалал Абадка барып, ошол жерде карасак, эми ушунчалык бир жагынан ыйлагың келет, бир жагынан күлкүң келет да. Мэриянын кадимкидеги зданиясынын, мекеме ошо мэриянын зданиясынын воротасына коюптур. Жөн эле П деп баннерге чыгарып, 20 сом деп жазып коюптур да. Жалал Абад облусу боюнча, Жалал Абад шаар боюнча биз жүрүп, бир дагы ошол жактан туура парковканын жана ГОСТтун талаптарына ылайык парковка жок экен ал жактачы. Ошол килтеген шаарда ошондой болуп атат да. Эми мэрдин өзүн алып чыгып көрсөттүк, эми муну эмне деген көрүнүш эми. Ушул элементарный ушулардан баштабайсыңарбы мындай деп айттык. Азыр бизге айтып атышат, оңдоп коюшуптур мындай реакция кылыпчы, бул деле жакшы көрүнүш. Анан биз көрөрмандарга, интернеттеги, андан сырткары ушу телекөрүүчүлөргө, радио угуучуларга айтабыз, айдоочуларга айтабыз. Ар дайым ушу толтура каттар келет, мисалы үчүн бизге. Сөзүңүз таралжы, бул жерге дагы сизге алкыш айтылып атат. Ассаламу алейкум, Улукбек сага рахмат, чоң иштин бетин ачып жатасың дейт. Урматтуу угуучулар, көрүүчүлөр, бизде кутучабызга сурооңуздарды берсеңиздер болот. Биякта автоюрист бар, жана көз карандысыз журналист, иликтөөлөрдү көп ачып жүрөт, чуулгандуу журналист. Биздин байланыш номерибиз 0555 21 06 05. Дагы бир ирет кайталап коеюн. 0555 21 06 05. Биздин интернеттеги баракчаларыбызга, YouTube'дагы, Instagram'дагы, Facebook'дагы баракчаларыбызга катталып, жалпы айдоочулар ошол жактан дагы бир топ маселелерди чыгарганбыз. Ошол жактардан да көп маалыматтарды алса болот. Бүт ошол жактан лентабызды тизмектесе эле бүт көп суроолоруна жооп алат да. Бириксек эле колдон келет демекчи. Силерден жакшы тандем жана ошо жакшы бир жеңилдөөлөрдү, кандайдыр бир жардамды, ошо айдоочулордун үнү бүгүнкү биздин тема айтып тургандай, кандай бир ушундай эр кулдар чыгып жеңилдик кылып берип атасыңар, элдин үнүн баягы жол башчыларга же жогорку жакка жеткизип берип жатканыңыздарга ыраазыбыз. Рахмат. Кубан мырза, айта кетсеңиз, мисалы юридикалык жардамга муктаж болуп, бир үй маселеси же жер маселеси менен кайрылышат. Себеп дегенде бул кандайдыр бир өлчөмдөгү баалуулукту түзөт да. Ал эми штраф маселеси бул азыркы күнү 300 сомдон өйдө. Мурун 1000 сом болчу. Ошого автоюристтердин мындай бизде эл дагы мындай бир аз кандай десем, күнүмкү жашоо менен алаксып, 1000 сомду төлөй эле койбоймунбу же 300 сомду төлөй эле койбоймунбу деп ойлоп коюшу мүмкүн. Жана кагаздан коркуу жат эмес да. Ошо сыңары сизге адамдар кайрылабы жана кайрылганда кандай арыз муну менен кайрылышат көп учурда? Кайрылган жарандардын саны көп. Көбүнчө ушул азыр эң көйгөйлүү маселе коопсуз шаар боюнча. Коопсуз болду же кандай болуп калды? Аяк чагы. Аны көрөрмандар өздөрү билет болуш керек. Кооптуубу, коопсузбу. Проблемалары көп.
негизги проблемалар барып туруп ошол Вега компаниясынын немесине барып такалат да, баягы айдоочулардын кызыкчылыктары жок болуп, бир тараптуу жазылып калган чечимдер могул кодекске кирип калган да. Ушул себептен могул айдоочулардын жапа чеккендери көп. Эң эле бир көйгөйлөрдүн бири мындай көзгө көрүнүп турган бир Абдужапаров деген байкебиз бар. 1 миллион сом штрафы бар да азыркы күндө. 500 миң сом штрафы бар болчу. Анын пениясы өзүп азыр 1 миллион сом карызы бар айдоочу бар азыркы күндө. Бирок ошол айдоочу ушул кодексте жазылат, нарушение кылган адамды жоопко тарткыла деп башынан аягына чейин ошол жөнүндө жазылат. Бирок бизде ушул акчаны өндүрүп алуу Вега компаниясына баягы айдоочунун ээсинен өндүрүп алган жакшы да. Анткени машинасын конфискация кылып алганга болот, мүмкүнчүлүктөрү көп да. Ошентип кодекске киргизип алган. Эми ал баягы Абдужапаров байкебиз машинасын 2000 канчанчы жылы 12-жылы мыйзамдуу түрдө по доверенности саткан. Эч кандай мыйзам бузган эмес. Кийин 2019-жылы Вега коопсуз шаар кирип туруп, ал өзү билген эмес. Тегил айдоочу бузуп жүрө берген 500 миң сомго. Пениясы менен азыр 1 миллион сом ушул мойнунда илинип турат да. Анан биз ошол азыр депутаттык комиссиянын арты менен ушуну чечкенге аракет кылып атабыз. Анткени мисалы Россияда штраф келгенден кийин, мисалы менде машинам бар болсо, бир адамга арендага берсем же доверенность менен берсем, ондай штраф келгенде мен ээси катары баягы доверенностьтун копиясын артына коюп туруп, кайра ГАИге жиберем. Ал ошол нарушение кылган адамга кетет да. Чындап ошондо коопсуздук пайда болот да. Баягы нарушение кылган адамды кармашат да, мисалы Россияда. Бизде болсо машинанын ээсин кармап атат да, кодекске ошондой киргизип алган. Анткени киши ошол ээсин оңой да. Кодекске да туура келбеген берени ушул кодекстин ичинде бар. Бунун артында мындайча айтканда ушул Вега компаниясына оңой, ГАИге оңой машинаны конфискация кылып туруп, кийин сатып же бирдемке кылып туруп акча өндүрүп алганга, стайкага коет. Ошондой оңой эме жактары бар. Ошол жерлерге мен айтып кетет элем да, ушул кодексте эмнелерди өзгөртүүбүз келип атат. Мисалы илгери ушул айыптар боюнча жөнөкөй эле представитель катыша алчу соттордочу. Азыр ушул кодекске киргизип койгон, только адвокат катыша алат депчи. Эми элестетиңиздер, 300 сомдук штраф үчүн азыр шаарда, Бишкек шаарында адвокаттардын баасы бир $300 өйдө турат да, бир ишке катышып бергеничи. Бул дагы мындай айдоочулардын укуктарын чектейт да. Андан тышкары сот биринчи инстанцияда райондук сот акыркы чечим чыгарат деп жазып коюшкан. Мурункуга окшоп күчтүү Верховный сотко чейин жете албайбыз да. Ушундай чектөө киргизген. Буга да биз макул эмеспиз, ушуну оңдогонго аракет кылып атабыз да. Конституцияга каршы келет. Конституциянын 40-чы беренесинде да. И судебный защита ограничение кирбейт деген жер бар. Бирок ушул статьяга алар киргизип койгон. Андан тышкары ошол владельцы заложники деген бар, жана Абдужапаров байкебизге окшогондор. Ошол жерден айта кетсең, мына Абдужапаровдукы 500 миң айып пул деп атпайсызбы? Анан Абдужапаровдон өзү соглашение жок да, мен баягы сүткор баягы эме менен төлөйм дегеничи, соглашение. Ар бир нерсеге, ар бир жарандын өзүнүн колу болуш керек да. Экономика жолу, банковский система боюнча. Дагы мисалы 500 сомго макул, ал бузбаган күнү дагы 500 миң сом кайра мындайча айтканда же эле асмандан эле мойнуна илинип атат да. Бирок ал машина ушул жерде мындай ыйлагың келет да. Машина жок азыр. Ал машинаны ошол Данияр байкенин машинасы качан эле жана запчасть болуп сатылып кетип турат. Машина жок. Бүгүнкү күндө ал жүрбөйт. Жол эрежесин бузган айдоочуну таап келишкен. Ээсин да тапкан. Ээсин таап келишкен. Мынакей машинанын ээси турат. Мына мен бузган адам турам. Мына ГАИге келдик. Мен айтып атам, мен төлөйм. Мага өткөрүп бергиле бардык айыптарды десем, жок, ГАИ айтып атат, бизде кодексте көргөзүлгөн эмес. Бул төлөсүн, сен кете бер деп. Майкыл нарушительди кармабай, ошо машинанын ээсин эзген убакытта, азыркы убакытта да мен билишимче бир 100 миң деген айдоочулар баягы доверенность менен сатып жиберген. Ушул жерде мыйзамда кимдин иши?
Бул депутаттардын иши. Пробел болуп атат да. Бул депутаттардын иши. Муну түшүнгөн депутат жок азыр. Мен Күрөшкөн депутат жок. Буну мисалы билиш үчүн бул Кыргызстарда ушундай бар историясын караш керек да. Булар историядан билинет. Мисалы мен ушул коопсуз шаарды түшүнүш үчүн Россияны, Вега компаниясы российский компания да, Россиянын сайттарына кирип коопсуз шаар аякта кандай кирген деген жерден бүт ушул мыйзамдарга келип такалып калган. Анткени мисалы могул почта 6 айдын ичинде жетпей калып, Россияда миллиондогон айыптар жокко чыгып кеткен да. Баягы Вегага окшогон компанияларга чөнтөккө урат да булчу. Ар бир экинчи айып жетпей калса эле, мисалы 1,5 миллион айып жеткире албаган үчүн эле жокко чыгып кетип атат. Бизде тескеринче ошол долбоорду байытып атат. Байытып атат да. Жанагы эле айтып кеткен владельцы заложники деген жанагы Абдужапаров окшогон байкелер доверенность менен, мисалы Россияда ушундай бар, доверенность менен айыптар мисалы улукка өтүп кетиши мүмкүн да. Бирок улук да мисалы бир жаранда төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, андан конфискация кылып алганга да Кыргызстанда 35% эл жакырчылыкта жашайт да. Эгерде айыптар бир ошол жакыр жашаган жарандыга өтүп кетсе, андан өндүрүп алуу кыйын болот да. Мамлекет үчүн, ошол Вега компаниясы үчүн ГАИге өндүрүп алуу кыйын болот. Бизде ошон үчүн мындай лоббирование закона болуп туруп, ээсин гана жооп берет деп, анткени ээсинде байкы машина бар болот. Ошону конфискация кылып, акчаны өндүрүп алганга оңой болот. Бул ушул кодекстин өзүнүн же болбосо конституциянын мыйзамдарына карама каршы келсе дагы лоббирование кылып, ошо акчаны өндүрүүгө оңой жолун чыгарып алышкан. Ошол себептен ушул Абдужапаровго окшогон жана 100 миңдеген айдоочулар азыркы абалдары жаман абалда турушат да. Бул боюнча ошону мыйзамды жазып, жаңы өзгөртүүлөр киргизип чечмейинче бул суроо чечилбейт. Ушул жерден дагы бир кыстырма. Мисалы, бүгүн 2 берене менен адамдарды, айдоочуларды алдап коюшту. Бул биринчи категориядагы жанагы айыппулдар. Биз айыппулду түшүрдүк 70% деп атпайбы? Бул биринчи категорияда жанагы 17 жеңил эмелерди түшүрдү дагы, бирок баягы 3 буттуу камералар баягыдай эле тартып атат, баягыдай эле алып айып салып атат. Анан дагы бир жагдай, мисалы мына бизде айдоочулар айыппул келсе, аны карап, текшерип, мындай бир баалап туруп, анан барып төлөбөйт экен, жөн эле барып төлөп кое берет экен да, көбүчү. Ал толтура ката кетет аларданчы. Элементарный, мисалы үчүн линия жок болсо, бирок алар штраф салып жиберип коет. Сөзүңүз каралжы, эми ким менен жүрсө сыныктан башкасын баары жоошту дейт. Сиз журналисттин баягы эмеле ыкмаларын сизден көрүп, сизди автоюрист катары көрүп калсак да болушу мүмкүн. Бул жерде мэрияга ошол 3 буттуу камера төлөбөй атат. Мыйзамсыз туруп атат камера. Бирок ошол камера тарткан постановленияны мыйзамдуу болуп төлөгөн мыйзамдуу болуп атат. Андан сырткары мына айдоочулар эгерде жанагындай элементардуу стоп линиялар же мындай кош сызыктар жок болуп, эгер ошол жактан дөңгөлөгү тебеленип калса, аны төлөбөй койсо болот. Төлөбөшү керек. Андай линия жок жерден айып келсе төлөбөшү керек. Ошого кошумча кылып коеюнбу? Ушул 1 жылдан бери алышып атып, 1-2 жетишкендиктерге жетиштик деп айтсам болот да. Бөлүшө кетиңиз. Мисалы, ушундай бир айып бар. Могул Воен-Антоновкадагы жол. Воен-Антоновканы баары билсе керек. Могу Киркамстромдон баштап Воен-Антоновкага чейин жол мындай генен жол да, биринчи категориядагы жол да, мындай генен жол. Бул жерде баягы 3 буттуу колдонулуп атат, автопатруль радар деген. Ал мондай по ширине аппарат турган жерден баштап 16 метр ала алат да. 16 метр эсептесек, могу жарым ортосунда болуп турган бир эле сторонасын, же болбосо 3 полосаны эле ала алат. Ошол жерде 3 полоса бери көздөй, 3 полоса нары көздөй кетет да. Ортосунда да разделительный полоса деп коет, ал да бар. То есть бул аппарат наркы беттеги кетип аткан машинаны тартпашы керек эле, техникалык эмесине өлчөм нормасына ылайыктуу наркы бетин тартпаш керек. Бирок ошол аппарат ручной коюлат. Оператор барып туруп каалагандай коюп коет да. Анан биз ушуну мисалы өкмөттүн деңгээлине чейин
премьер-министр Мариповго чейин кирип айтып чыктык, ушундай көйгөй, буну чечип бергиле десек, ушуну азыр буюрса чечтик. Булар жокко чыгат жакын арадан баштап. Биз ушул жөнүндө иш алып барабыз. Ошол менен катар анан калган мыйзамсыз айыптарды дагы ушул Улукбек айтып аткан жол чийиндери боюнча, светофорлордун тура эмес турушу боюнча ушул талапка жооп бербеген жерлерди жайдан баягындай талапка келтиртип, берилген айыптарды жокко чыгарып, мындай мыйзамдуулукка түшөбүз деп ушундай ишеничтебиз да. Анан айдоочулар мисалы биз азыр буюрса 1 айдан кийин бул иш башталат. Мага техпаспортун жиберсе, биз ошол компания, мен автоюрист компаниясынын директорумун, биз ушул айыптарды карап, анан кийин түшүнүктүү кылып видео катары дагы чыгарып беребиз. Андан тышкары биз ошол текшерип беребиз да. Мисалы сизде 15 айыбыңыз бар болсо, кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз берилип калган, мүчүлүштөр кеткенби, кеткен эмеспи? Бул деген мен чет мамлекетте жашап келгем да. Транспортный компанияда иштечим. Айдоочулар 10-15 айдоочубуз бар болчу. Ошолорго келген айыптарды мен автоюристке берчим да. Автоюрист. Мен Америка Кошмо Штаттарында жашагам. Автоюрист деген бар эле, сүрөткө тартып туруп жиберип койчумун. Ал текшерип туруп буну жок кылса болот, анткени бул мыйзамсыз берип коюп турсага деп ушундай ошол идеяны биз бияка келип азыр Кыргызстанда пайда кылып атабыз да ошол нерсени. Себеп дегенде эл муктаж, мыйзам бар, мыйзам иштеп атканда кандайдыр механизм, рычаг же болбосо ошол жактоочулар, ошол эле укук коргоочулар, журналисттер, көз карандысыз автоюристтер жапырып турмак баягы элге жеке эле өзүнө эмес жардам. Бул айыптар 7 эсе күчөйт жакынкы күндө, анткени Vega компаниясы 306 камера койсо, азыр Кытай компаниясы аты Жалпы республика Шинжан Сунвин деген компания. Шинжан Сунвин деген 2100 камера койгон жатат азыр. Жазга чейин булар бүтүрүшөт. То есть 300 камера жыл сайын миллион штраф жазса, эми 2100 компания почти 7 эсе 7 миллион айып жазылышы мүмкүн да. Мурун мисалы үчүн Vega компаниясыныкы баягы көк менен мындай камера деген белги турган, азыр светофорлордун түбүндө кичинекей бир мындай фотоаппараттын сүрөтү туруп атат да. Күмүш түстөгү. Ошол демек ошол Кытай компаниясы ишке киришип атат деген. Экинчи компания келди. Жуке Пудовкина көп бир 5-6 камера тартып атканда. Бирок азыркы ошол Кытай компаниясы бир аз коопсуз шаарга ылайыктап, ошол коопсуз шаар дегенге бир жакындаштырып, мындай стойкаларын дагы окшоштуруп, жакынакай бир алып баратат. Vega компаниясы жөн эле жанагы эмеге троллейбустун линиялардын эмесин алып барып илип койгон жөн эле стойкаларга. Эми коопсуз шаар дегенде алар деле кайра эле считывать баягы информация кетет да. Талаптарды аткарыш керек эле, бирок андай кылган жок алар. Анан башында айтып кеттик, айып пулдар эсеби жок, кымбат бизде. Айлык акыга, социалдык мүмкүнчүлүгүбүзгө бир биздин логикага ылайыктап койгон жок. Бул эртедир кечтир баары бир мындай бир коомдук чоң жарылууга алып барат. Ошон үчүн азыр Кыргыз өкмөтү, бийлик ойлонуп, жол коопсуздук кызматы ойлонуп, айып пулду азайтышы керек. Анткени азыр бардык тармакта кымбатчылык болуп атат. Адамдарда да жашоо оор болуп баратат. Мына ушул жагдайда дагы айып пул асмандын башында туруп атпайбы? Кошумчалап койсом, айып пулдун баягы өлчөмүн башка мамлекеттерде, ошол эле Россияда айлык акынын 6% түзөт экен. 3% түзөт айлык акынын. Бизде кээ бир айып пулдар 7,5 миң сом. Ошол айлык акынын бир 50%-на чейин жетип атат. То есть Россияга салыштырмалуу 10 эсе кымбат болуп атат да. Андан 17 жолу айлык орточо айлыгы менен 17 жолу айып пул төлөсө болот экен Орусияда. Нарушение кылганга жетет да. Айлык акы ошончо жогору. 17 жолу штраф төлөгөнгө жетет экен. Бизде каякта 7,5 миң сом менен 2 жол келсе болду, бүттү. Рахмат, сөзүңүздөргө аралжы. Биякта бизге мындан мурунку суроо келген болчу. Суроо жана силерге ыраазычылык билдирген болчу автоюрист жана Улук мырзага журналист. Ассаламу алейкум. Жаңы права алгандар арткы терезеге кандай знак чапташ керек деген суроо экен. Сизге окшойт. Сизге узаталы. Жаңы права алгандар учебный деген, У деген белгисин чапталат көбүнчө.
Эмки суроо дагы бар экен. Алдыңкы сиденияга 6 класс окуган балам отурса, ГАИ тосуп штраф ала албайбы деген суроо экен. 6 класс болгондо канча жашта болот? 12-13 жашта болуп калат. 12-13 жаш. Так, мыйзам боюнча азыр унутуп атам, 12 же 14 жашта караш керек. 14 жаштан өйдө болуш керек, калп айтпасам. Анан телефон номериңизди айтып койсоңор дейт. Улук мырзаны YouTube каналдан, Facebook тармагынан, Instagramдан тапсаңыздар болот. Жана насихат радиосунан же айта кетиңиз, бөлүшө кетиңиз. 0990 011 011. Дагы бир ирет. 0990 011 011. Жана автоюрист Кубандык 556 700 100. Дагы бир ирет. 556 700 100 номери. Сизди деле ошондой соц тармактардан тапса болотпу? Мессенджер же болбосо жеке фоточа дегендей. Мени айдоочулар ынтымагы деген Facebook'та чоң группабыз бар. Ошол жакта көбүнчө ошол ушундай эле наамда айдоочулар укугу. Айдоочулар ынтымагы деген. Ынтымагы, айдоочулар ынтымагы. Facebook'та. Жакшы, баягы ар бир окумуштуу бир тармактуу кетсе, ийгиликке жетет дегенде, хирург болсо, мисалы хирург, кардиолог болсо, бир гана кардиолог. Сиздерди ушул тармакта баягы айдоочунун үнү деп, баягы крик души же болбосо айдоочулардын мыйзамдары одоно бузулган күн азыр. Мындайча айтканда, чоң бир мыйзамдагы ошо чоң кирешелер алынгандай ушундай сезилет. Бул чоң абдан тема, бир күн менен чектелип мүмкүн эмес. Сиздерди дагы бир ирет көрүүгө ынтызарбыз биздин укук программада. Ошондой эле сот туурасында дагы үлгүрбөй калдык сүйлөшкөнгө, кандай отурум болду, эмне болду, жана кандай чечимдер болду деп кеңири бөлүшө кеткениңерге. Анда сиздерге эркин микрофон 1 мүнөттөн. Рахмат. Эмне жөнүндө айтышым керек ошондо? Мисалы үчүн бир биздин көрүүчүлөргө, угуучуларга укук программасынын лайфхактарыңыздан же эскертүүңүздөн кандайдыр бир кайрылуусу ошол бизди мындай айдоочуларды чогулууга чакырам. Анткени азыр ушундай айыптар айтып бердик го, 5 эсе көбөйүп кетти. Азыр дагы 7 эсе көбөйөт да. Мындай айыптын саны мурун 300 камера болсо, азыр 2100 камера коюлат. Бул саны өтө чоңойот. Ошол жерден азыр биз кээ бир маселелерди мындай көтөрө албай атабыз, анткени ал маселе кичинекерээк болуп турат. Саны көбөйгөндө биз ушул жерден мисалы азыр 7 түрлүү айыптарды берип атат. Жанагы стоп линияга дөңгөлөгүн кичине 1 сантиметр тийип калса деле айып жазып атпайбы азыркы күндө? Жандай линия разметкаларга кичине дөңгөлөгүн тийсе деле айыпка жыгып атат да азырчы. Биз бир күн ушундай болот, айдоочулардын баягы ынтымагы күчөй берсе, буюрса ушул 7 түр айыптан эки эле түр айып калтырганга аракет кылабыз да. Анткени баягы кызыл светофорго өткөндө катуу мындай кишинин баягындай катуу залакасы тийген айып эмелер болот да. Анткени капталдан сүзүш болот да. Мисалы өнүккөн мамлекеттерде ушундай эсептеп чыкканда кызылга өткөн, анан скорость боюнча ушул эки эле айып калып, калган могу 5 түр баягындай айдоочулардын азыр көбү көрүп түшүнүп атса керек. Мындай кооптуу абал жаралбаган эле бир дөңгөлөгүңдүн учу тийген жерден деле 1000 сом айып төлөй берген. Бул мамлекетибиздин да политикасы эмес, болбош керек. Кодекс дагы ошол жөнүндө айтып атат. Бул эми нарушенияга кирбейт да. Бирок эгерде ушул айдоочулар чогулуп берсек, буюрса бир жетишкендиктерге жетебиз. Анан дайыма ушул колдоп туруңуздарды, проблемаларды айтып, үнүбүздү чыгарып турганга үгүттөйт элем. Рахмат. Рахмат. Биз дагы урматтуу көрөрмандар, урматтуу кыргызстандыктар, ынтымак менен, анан бири-бирибизди колдоо менен гана биз ушундай жеңиштерге жетебиз деп ойлойм. Анткени мындай бир канчадан бери мындай жалгыз күрөшүп атабыз, жардам берүүгө чакырат элем. Жок дегенде интернеттен бөлүшүүгө чакырат элем, ушундай башкаларга жеткизип, баары мындай бир кайдыгерликтен ойгонгонубузда гана ошондо биз өз укуктарыбызды, өз мындай бир жашообузда мындай жакшы жашайбыз да. Анан жанагындай кайдыгер болуп,
өзүбүз салкын мамиледе жүрсөк, биздин укуктарыбызды бузуп, тебелеп, каалагандай калчап, чөнтөгүбүздү кага берет. Ошон үчүн биз ошо барган айыптарды жөнүндө төлөй бербестен карап, түшүнүп, анан эмне үчүн талап кылып, ошондойду үйрөнгөнүбүздө, анан бизге ошондой мамиле жасалат да, жакшы мамиле. Ошол аягында интернеткен дагы байланышып, бөлүшүп туралы, бизге катталсаңыздар, ошол жакта көп маалыматтарды аласыздар. Жолдо сак болуңуздар деген. Ошол эле учурда жол эрежесин сактоону, маданиятты жолдогу баарын карманууга үгүттөйт элек. Мына коопсуз шаардын дагы бир жакшы жагын да айтып коюш керек да. Бир мына стоп линиядан пешеходко чейин жетип жүрбөдү беле мисалы үчүн машиналарчы. Азыр эми өзүнүн мындай бир белгисинде токтоп, кичине маданият калыптанып, маршруткаларга тартиптер кирип, бул жактарынан жакшы жылыштар бар да. Бирок ошол коопсуздукка жамынып алып, коопсуздукка мындай бир ошол көшөгөнү кармап бетине, анан кийин бер жактан айдоочулардын чөнтөгүн кагып атканы бул акылга дагы, айдан ачык эле белгилүү, маданиятка да туура келбейт да. Ошон үчүн ошол жактарын карасак, менимче жакшы жылыштар болот. Рахмат. Автоюрист кыстырма иретинде кыска жооп берип койсоңуз, акыркы суроо. Мына мыйзам баарына бирдей деп келип атат. Анан мына Советский менен Горькийдин кесилишинен. Советский менен Горький ВФАнын маңдайы. Ошондо 17-чи троллейбус менен 5-чи троллейбус өтөт. Ал троллейбустарда номер жок өзү. Мисалы үчүн 17-чи троллейбустун номери баары бирдей болот. 5тики бирдей болот номерлоручу. Ар бир унааныкында өзүнчө номери жок. Ошондо алар солго бурулуп атат. Горькийге Советскийден. Ал жерде андай жол эреже жок өзү. Автоунаага жана башка транспорттарга түз жана оңго эле. Ошол жерден Горькийден өйдө карай бурулуп атат. Ошол мыйзам бузуу болобу? Мыйзам баарына бирдей дегенден кийин. Ал жерден эми көрүш керек экен, мен Горькийден Советскийге бурулса. Анткени кандайдыр бир аварийный ситуация түзүлүп атат да, мисалы автобустун ар бир номери бар. Алар дагы штрафка илинет. Бирок менин тажрыйбам боюнча алар да бурулат көп учурда, бурулбачу жерден. Бирок номерлары бар. Ар бир автобустук. Ал эми троллейбустуку номерлары жок, алардын 17-чи линияныкы бүт баарыныкы бирдей. Анан туура эмес жерлерден бурулат да, ошону байкап көрсөңүздөр. Биз ошо менин оюмча ушул автобустар боюнча дагы бир биз азыр Вега компаниясынын дагы бир чиновник Разак, Жеңиш Разаковдун Парпиев вице-премьер-министр 2 адамдын нарушение кылып туруп төлөбөй кеткенин көрдүк да. Вега компаниясы 100 жолу нарушение кылып туруп төлөбөй койгон. Жеңиш Парпиев 251 жолу нарушение кылып туруп төлөбөй койгон да. Ошондой эле менин оюмча дагы ушул автобустардын дагы айыптары бир кандайдыр бир жолдор менен жокко чыгат го дейм. Ошол себептен азыр шаар ичинде анча-мынча автобустар, калп айтпасам троллейбустардыкы же фиксация болбойт, анткени аларда номер жок. Номер жок. Же бунун дагы иликтеп көрүш керек экен. Конституцияда бирок жазылып атат, мыйзам баарына бир деп. Бирок ошол эле учурда бизде сиз бир эле жагдайды айтып атасыз да. Мындай көрүнүштөр бизде абдан көп. Анткени биз ошого бир инвентаризация кылып, шаардагы жол белгилерин тартипке салыштырыш керек экен. Килтейген бир Жалал Абад облусунда бир нормага ылайык белги жок болуп аткандан кийин, эми Бишкекте андан жакшы деп деле айтыш кыйын. Ошон үчүн ошо инвентаризация кылыш керек катуу. Кыргызстан боюнча анан кийин кичине жолго келет да. Түшүнүктүү, рахмат. Аллах силерди сактасын, коргосун. Силерде эр кулдар бар болсун. Ыраазыбыз элдин атынан, коомчулуктун, эл журттун атынан. Урматтуу биздин угуучулар, көрүүчүлөр, укук программасы ушу менен көрсөтүүсүн аяктайт. Аяктап соңунда айтмакчымын, эгерде сиз укук жөнүндө сүйлөсөңүз, билбесеңиз, анда укук сиздин үйүңүздөргө кирип келет. Штраф түрүндө же кандай болгон күндө дагы буюрса сак саламат, аман эсен туруңуздар. 6-күнү кечинде саат 7-де укук программасынан чыгарылышынан көрүшкөнчө. Ассаламу алейкум.